Жаңы жер айылы, күнөмдүк түйүшүк, үй бүлө, жумуш, жоопкерчилик. Айылдагы аялдар үчүн жашоо көбүнчө ушундай эле өтөт. Аялдарыбыздын көпчүлүгү ушу талаачылык менен аракеттенишет. Көбүнчө эрте жазда ошо тамеки бизде. Тамеки менен алектенип, мал чарбачылыгы бар. Бирок кээде бир айым бул чекти бузуп, айылды өзгөртүүгө чечкиндүү кадам таштайт. Айылда эмне көйгөй бар экен дайыма ошону мен ойлонуп, ойгонуп дегендей айрым жакшы иштерди жасагың келет дагы. Ошол нерсенин аркасынан чуркай бересиң. Рахат Сайкалова жаңы жер айылынын тургуну, мектеп директору, жергиликтүү кеңештин депутаты, эне, чоң эне жана коомго кайдыгер карабаган айым. Биринчиден аялдын ушундай эл үчүн коомдук иштерге катышуусуна үйдө тынч болушуң керек. Анан үйдө шарт болуш керек. Күйөөм, жолдошум мени жакшы түшүнгөндүгү үчүн дайыма колдойт. Күнү түнү иштерди жасоого туура келет. Анан ушу коомдук иштерге катышканда негизи бир жумуш жасасаң, ошол ийгиликтүү ишке ашкан болсо, андан дагы сенде күч кубат пайда болуп, кызыгуу пайда болот экен. Рахат Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ишке ашырып жаткан айымдар тынчтык жана ынтымак күчү долбооруна катышты. 3 ай жамааттык талдоо, социалдык көйгөйлөрдү аныктоо, лидерлик, социалдык демилге көтөрүү, долбоор жазуу боюнча атайын окуулардан өттү. Бул Рахат үчүн жөн гана билим эмес, жаңы көз караш болду. Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган окууга катышып калдым, Прон тарабынан уюштурулган. Аябай окуулар мага жемиштүү, жугумдуу болду. Ар бир катышкан сабагыма ушунчалык бир канааттануу, эргүү алдым. Кала берсе бул бир тараптуу эмес, мындай айыл чарбасы боюнча дагы болду. Лидерлик, аялдарды кантип алдыга умтултуу, психология, эмоцияларды кантип жөнгө салуу, же болбосо ошол эмоциялык түгөнүүлөрдөн кантип чыгуу, башкалар менен баарлаша алуу жөнүндөгү окуулар аябай мага таасир этти. Анан ошол долбоордун алкагында майда гранттар болгондугу үчүн мен ойлонуп айылга эмнени тартсак экен, социалдык тармакка же болбосо бизнес багытында деп олтуруп, анан биздин айылда аялдар үчүн атайын спорт залдар жок. Булар үчүн бир жерге барып, мындай бир өз оюн эркин айтып, же чогулуп, же сүйлөшүп, өздөрүнүн ушундай биримдигин, ынтымагын бекемдеген аянтчанын жок экендигин эске алып, анан воркаут аянтчасын алып келдик. Долбоор соңунда Рахат социалдык демилге менен чыкты. Максаты айылдагы аялдар үчүн эркин, коопсуз, ачык мейкиндик түзүү. Ошентип гранттык конкурс аркылуу айылында воркаут аянтчасы ачылды. Бул аянтча жөн гана спорттук жай эмес, бул айылдагы аялдардын сыртка чыгып, ден соолугун чыңдап, өзүнө ишеним артып, бири-бири менен баарлашуусуна түзүлгөн мүмкүнчүлүк. Өзгөчө аял затын бир үй жумуштарынан мындай чыгаруу, буларды коомчулукка аралаштыруу үчүн көп ойлоном да. Анан ушуларга бир кандайдыр бир баарлашуучу жай болсо экен, ушуларды бир өнүктүрсөк экен, булар өз алдынча бир жумуштарды жасап, кимдир бирөөгө мындай көз каранды болбой, бир эркинирээк жашаса экен деген ой келет. Анан ушунун үстүнөн көбүрөөк аракет кылам. Рахат үчүн бул демилге бир күндүк иш эмес. Ал мектепти башкарат, депутаттык милдетин аткарат, үй бүлөсүнө, неберелерине кам көрөт, мал жандыгына да жетишет. Бирок ошол эле учурда коомдук иштерге да активдүү аралашат. Аянтчабыз ден соолукту чыңдайт биринчиден. Экинчиден ушул аялдардын ортосундагы ынтымакты, биримдикти бекемдейт. Үчүнчүдөн бир аз болсо дагы булар ошол жерден өздөрүнүн жеке жашоосу үчүн бир жакшы бир пайдалуу нерселерди алат, сүйлөшөт, талкуулашат, баарлашат дегендей бир аялдарга бир жакшы бир мотивация боло турган аянтча болду деп ойлойм да. Эгер бул болбогондо, эгер биз ар кимибиз өз алдынча күнүмдүк турмуштан сыртка чыга албайт, бир жерде топтоло алышпайт, мына ушундай көйгөйлөрдөн биз арылдык деп айта алам да. Рахаттын окуясы бул бир айымдын тарыхы гана эмес. Бул Баткенде жүздөгөн аялдарды камтыган өзгөрүүнүн бир бөлүгү. Айымдар тынчтык жана ынтымак күчү долбоорунун алкагында 30 жергиликтүү кеңештин депутаты жана активист айымдар лидерликке, тынчтыкты курууга, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана социалдык демилге көтөрүүгө багытталган окуулардан өтүштү. Долбоордун жыйынтыгында катышуучулар сунуштаган 5 социалдык жана 5 климатка ыңгайлашкан бизнес демилге
колдоого алынып, жалпы 3 миллион сомдой каржылык колдоо көрсөтүлдү. Бул демилгелер айылдарда социалдык беримдикти бекемдеп, аялдардын өзүнө болгон ишенимин күчөтүп, туруктуу өзгөрүүлөргө жол ачты. Рахат ошол аялдардын бири. Ал эми мындай айымдар көбөйгөн сайын айылдар да, коом да өзгөрөт.